Өлкөдө кан айлануу, жүрөк, кан басым, инсульт ооруларынан көз жумгандар жылдан жылга өсүп келет. Облустук бириккен ооруканасынын неврология бөлүмүндө бейтаптардын саны абдан көп болуп, ооруп келгендер үчүн орун жетишпей калган учурлар да арбын. Медсестер не хватает, мол 35 койкага 42 больной жатат регулярно. На коридордо больной жатат, көрдүңүз, сейчас в коридоре лежат больные. Мы просим койки башка отделениядан, то есть больных сейчас очень много. А пользуясь моментом, хочу региондарды попросить, Жетогусский район, Аксу, Тюб, Чолпон Ата, ошолорду плановых больнойдорду жибербей, өзүңөр дарыласаңар болот. Там тоже есть терапевтическое отделение, ошолор леченияны плановым неврологическим больным жүргүзсө болот. 120-80ге. Жакшы экен. Жакшы. Өзүм норманда давление. Адам ооруга чалдыккан учурдан кийин 4-5 саат аралыгында тиешелүү чараларды көрүп, өмүрүн сактап калганга толук мүмкүнчүлүк бар. Ошентсе да катуу инсульт алган адам өзүнүн мурдакы жашоосуна 20% гана кайтып келет дешет адистер. Кээ бир адамдар биринчи жолу бул оору менен ооруканага жатса, ар бир 6 ай сайын келип же эс учун жоготкон учурда гана келип дарылангандар да бар. Жок, карман жок, жакшы буюрса. Жакшымын. Ошо бул врачыбыз биздин мен энем менен болуп калды почти. Пасана 6 ай сайын келип турам бияка. Ошо дарылап, жакшы бияка ооруп келем деп реанимацияга түшүп калам кээде. Анан ошо реанимациядан бияка алып келишет неврологияга. Анан бияктан дарылап мына буттан туруп жакшылап жүрөм. И все ему делали, а тут кичине вот глотание появилось. Это уже хорошо. Это, мол, инсульт самый сложный, бульбарный синдром бар. Вот у него атаныкы уже чуть-чуть меньше становится. Туурабы, колуңузда кыймылдап калды? Сүйлөп атасызбы, жакшы эле? Сүйлөп атам. Фамилияңыз ким? Садырбаев. Жакшылап айтыңыз. Садырбаев. Хорошо. Инсульт оорусуна эмне болгон учурда чалдыгаарыбыздын түшүндүрүүнүн кажети жок. Себеби бул оору биздин туура эмес жашоо образыбыздан келип чыгаарын белгилешүүдө. Больнойлор өзүлөр ушул давлениянын контроль кылбайт. Таблетка вовремя ичпейт. Давлениянын лечениясы только регулярно дары дармектерди ичиш керек. Контроль кылбай калды давлениясын. Все, на самотек пустил, давлением бар, да или жүрө берет, ничего не измеряет. Вот, пожалуйста, итог, это инсульт. Неправильный образ жизни деген, это неправильное питание, злоупотребление алкоголем, злоупотребление сигаретами, табачными изделиями. Ошолорду көп колдонсо тоже это фактор риска для инсульта. Питание неправильное, то, что мы здесь именно холестериновое питание мы любим, мясо, шорпо, тойлорго барабыз, там все, что подряд начинаем кушать. Это тоже фактор риска для развития инсульта деп коебуз. Инсульт баш мээдеги кан айлануусунун бузулуусунан келип чыккан оору. Мындай учурда адам эс учунан танып же болбосо оозу мурду кыйшайып, бир жагы өрөөнү иштебей калат. Дүйнөдө жылына 101 миллиондон ашуун адам инсультка чалдыгып, 3,5 миллион киши бул оорудан көз жумат. Кыргызстанда бул оору күн санап өсүп келүүдө. Инсульттун себептери кан басымдын жогору же өтө төмөн болуусу, өнөкөт жүрөк, кан тамыр оорулары, ашыкча салмак, туура эмес тамактануу жана кыймылсыз жашоо. Талгат Токтомушев, Фелич Касейнов, Атайын Ысыкөл жаңылыктар кызмат үчүн.